Бүгүн биз албетте мына ушул кесиптер жөнүндө сөз кылабыз жана ар түрдүү кесиптин ээлерин студиябызга чакырып, алардын күнгөй тескейи, кесибине болгон мамилеси жана алгачкы кадамдары, тандоолору, бүгүнкү күндөгү ийгиликтери жөнүндө кеп кылабыз. Анда эмесе биз мейман түрмөгүн баштадык. Эң алгачкылардан болуп келген коногубузду тааныштырсак, К жетиген долбоорлоо компаниясынын чыгармачыл жетекчиси, архитектор Урмат Карыбаев. Саламатсызбы. Архитекторлук кесип чындыгында бүгүнкү күндө баягы кандай десем, жаштар арасында бир актуалдуу темага айланган кесип. Көпчүлүгү кызыгып, мына ушул багытта окусак, иштесек деп аракет кылган кесиптердин катарына кирип калды акыркы жылдары. Келиңиз, өзүңүздүн алгачкы тандооңуз, кадамдарыңыз, биринчи ушул архитекторлук кесиптен алган маалыматыңыз, таанышуу боюнча сөз кылсак, кандайча болуп ушул жакка келип калдыңыз? Биринчиден, мен атам кесиби дагы инженер курулушчу. Өмүр бою курулуш тармакта жетекчи болуп иштеп келди. Анан кичине шык бар окшойт. 11-дө бүткөндө КГУста деген биздин университетибиз бар. Ошол жака тапшырдык. Өттүк. Анан акырындан окуй баштадык. 6 жыл окусу. 6 жыл окудуңуз. Врачта деле окутат. Ошол аяктан эми окуп аткан кезде дагы параллельно кыйын мындай архитекторлук студиялар бар шаардачы. Окугандан да тышкары архитектор өзү окуусунан тышкары мындай архитектура студияга барып, профессионалдардын арасынын жумушуна аралашып иштемейинче өсө албайт. Окуу менен бул эме оңой эмес да. Чектелип калат, Мен бери дегенде 3-чү курстан кийин жаштардын баарына эле билип калды жо баары тең элечи. Ошондой кылат баары тең. 3-кө чейин окуса, 2-ге чейин, 2ден кийин архитектурлук мастерскойлордо, студияларда, фирмаларда келип мындай реалдуу проекттерди жасашат. Тиякта университетте баягы адамдын аркасы предметтери керек, искусствосу бар, ошонун баарын окутат да мага. Жакшы ошентип иштеп калганбыз. 5-6 жыл окудук. 6 жылдын ичинде бир кыйын архитектор байкебиздин студиясына барып архитектор болуп иштеп, анан ошондон бери келип атабыз. Эмгек жолуңузду баштадыңыз, Ал мен башка жак. Бул өзүм жеке катары 2000 канчанчы баштадым? 7-жылы. Окууну бүткөндөн кийин фирманы ачып, анан иштей баштадык да. Эң сонун. Негизинен ошо архитекторлор сүрөтчү болушу эле. Сиз кандайсыз? Азыр кичине тартабыз, мурда жакшыраак тартчубуз. Тиги окуп жүргөндө 1-2, 3-чү курска чейин рисунок, живопись деген обязательный предметтер болот архитекторлорго. Ошонун баарын тартчубуз. Азыр деле тартабыз, бирок шашып тартабыз, же мындай башкача тартып калдык да. Айтор азыр колуңуздар машыгып калды да, бат-баттан эле. Бар жөндөн бар бир аз. Жакшы. Ал эми ушул ар бир кесипке адамда кандайдыр бир жөндөм же болбосо бир мүнөз болуш керек деп коет да. Ошол кесипти өркүндөтүү үчүн архитекторлорго кандай сапаттар мүнөздүү болуш керек? Кандай адам болуш керек архитектор? Болуш үчүн архитектор биринчиден чын эле архитектураны тандаш керек. Анан мындай айтканда жан дүйнөсү менен кошо бирге болуш керек. Мындай айтканда аялынан да жакын көрүш керек деген. Кызынан да жакшы көрүш керек. Аябай кесипти сүйүш керек. Сыйлаш керек. Андан кийин кандай бир кыйынчылык жашоодо болбогондо дагы өзүнүн ушу кесибин таштап алганга аракет кылыш керек да. Ошондо гана архитектор боло алат. Негизи архитектор наамынга чейин адам өзү мындай чыралып отуруп 50 жашка жеткенде анан өзүн айтат экен архитектормун деп. Ага чейин мындай опыт алып аткан, ар кайсы эмеде деле жүрүп өткөнбүз баарыбыздан. Тажрыйба топтоп, опыт топтоп, тигини көрүп, муну көрүп, ошонун баары топтолгондон кийин бир элге чыкканда анан кичине уялбай айтсак болот экен. Мен даже айта албайм да, мен азыр архитектормун деп. Азыр статусту алыш аябай оор да. Канчалаган эмгектин натыйжасы. Мен архитектормун деп айтыш дагы азыр эрте да. Кийин 50-60ка чыкканда айтат болушум керек, бирок азыр
биз баягы кичине мындай айтканда тиричилик кызматта дагы оокат кылып калбадыкпы, ошондой сыяктуу болуп Жакшы, атат. түшүнүктүү. Анан айтсаңыз, сиздердин компания жасаган эң өзгөчө долбоор кайсы долбоор болгон? Так, бизде көп эле компания проекттер жасап атабыз. Эң өзгөчкөсү Эң уникалдуу долбооруңуздар кайсы болгон? биз жасаган бир баня мончу бар. Мындай кандай десек, чоң, бийик, сүмбүл деген аты бар. Өзгөчө аталышта экен, эмне үчүн сүмбүл? Түркчө баягы түрк проектиси менен деген бул жылдыздын аты турбайбы? Биз билбейт экенбиз, мен да жакшы билбейт экенмин. Мен дагы заказчиктен сурасам, эмнеге андай десем, эмнеге билбейсиң дейт, архитектор болуп. Бул жана чолпон жылдыздай эле эң атактуу жылдыз экен да. Сүмбүл деген. ошонун атынан коюлган, Бул аябай кичине технологичный проект болгон. Мындай оор эми өзүнүн иши аябай технологиясы аябай оор чийилген да. Андан тышкары көп эле мындай. Ошо бияктан карап отурсам, сиздердин ошо проекттер өзгөчө түзүлүшкө ээ экен, Аракет кылабыз эми имараттын баягы. Бул жакта сүмбүлдүн сүрөтү жокпу? Мынакей. Ушул мынакей сүмбүл. Барып көрдүңөрбү эле? Жок, азыр бул жактан таанышып атабыз. Анан буюрса эми. Биринчи көрүп алалы да. Бияктан сүрөтүн көрүп алалы, анан барабыз буюрса. Жакшы экен. Анан айтсаңыз ушул. Анан дайыр уникалдуу көл-жээкке яхт клуб жасаганбыз. Ошону айтып койсом болот. Бул көлдүн түштүк жагында, Тоң районго. Ак кеме деген кинону баарыбыз билебиз. Ошонун баягы философиясынан көлгө жасалганда, бул яхт клуб болуп эсептелет. Эмеси менен жатаканалар менен, ресторандары бүт шарты менен да ошондой. Атын ак кеме деп койгонсуздарбы же? Муну ак кеме деп койдум мен. Жакшы. Жакшы экен. Анан айтсаңыз, сиздердин ушу эл аралык долбоорлоруңуз да барбы? Мисалы, сиздердин долбоор кайсы бир мамлекетте ишке ашкан учурлары да болду беле? Эл аралык долбоорлорду конкурстарга катышкандар учурлар болот. Бирок жеңишке жетиш кыйын. Мисалы, Финляндияга катышабыз. Музей Гугенхейм музейине деп, Чехияда жилой комплекс, Прагада, Астанада, Москвада ошондойлор катышабыз, бирок жеңишке жетиш аяктан кыйын. 3000-4000 деген катышуучулар болот. Аябай оор да. Бирок кээде катышып турабыз. Негизи конкурска архитектор болгондон кийин катышып туруш керек, өзүңдү баалаганга жакшы да. Бирок ошол конкурстарга Кыргызстандын атынан барыш эле өзү чоң жеңиш болуш керек, Ал конкурска катышып, Кыргызстандын атын коргоп, желеген желбиреткен бул өзү эле чоң жеңиш деп ойлойбуз. Ооба. Анан долбоорлоруңуздун атын айтып атпайсызбы? Маселен, ак кеме, сүмбүл депчи. Анан ушундай долбоорлорго сөзсүз ат коюлуш керекпи, же болбосо жөн гана баягы этаж үйлөр деген сыяктуу кете береби? Менин оюмча ат коюлган туура го дейм. Аты каяктан чыкты дегенде эле да, тиги ак кеме кандай түнбү ошо ат коюлганда адам дагы архитекторго дагы иштегенге оңой да, жумушту аткарганга. Баягы атына эме жараша, Атына заты жараша болуп, эмесин тарыхын изилдейсиң, көп эле үйлөрдү там мисалы Манчестер десек деле, Манхэттен десек деле окуй баштайсың да. Каяктан стилдин аласың, эмне үчүн ошолордун баары тең ат коюлган туура эле деп ойлойм мен. Демек, бул ат дагы ошол долбоордун курулушуна, анын ойлонуп табылышына салым кошот экен да? Сөзсүз да. Сөзсүз. Ал архитекторго аябай жардам берет. Проектти баштаганда эле заказчиктер менен кечке ушул мамилени дагы бир Атын талкуулаппы? Атты тандаганга эле бир 2-3 встреча жумшайбыз. Карабызчы кандай тешиги бар. Конкурс объявлять этет. Ким ойлоптур, архитектурада тема коюлуп, ат коюлуп, анан иш жүрөт деп. Даже конкурстар жарыяланат, жакшы ат коюш үчүн. Көп строительный компаниялар. Жакшы, анан Урмат мырза, биз сизди тааныштырып атканда чыгармачыл жетекчи деп тааныштырдык. Анан мага аябай кызык болуп атат. Чыгармачыл жетекчи бул эле тармакта эмес, башка дагы тармакта таланттары көп болуш керек. Эми башка талант чыгармачылык жактан ырдаганды жакшы. Эмне үчүн чыгармачыл жетекчи?
Бул архитектура өзү чыгармачылык кесип да. Жаратмандык, э? Муну кадимкидей эле сүрөт тарткандай эле, ырды жазгандай эле, ошондой эле эме да. Ошон үчүн көбүнчө тиги батыш жакта архитекторлорду баягы бизде генеральный директор, президент деп өзүбүздү катып атай беребиз го. Мен да ошондон кичине эметип баары тең өздөрүн творческий руководитель дешет экен. Ошон үчүн мен дагы Чыгармачыл жетекчи. жоопкерчилик жактан жумуш компаниянын жетекчисибиз эми чоң эле. Иш жагынан биз ошо чыгармачылык жетекчи деп койсок туура болот го дейм. Жакшы, Эң жакшы жакшы. эң сонун. Ал эми архитектор катары көчөдө кетип баратып, бүгүнкү күндөгү Бишкекте салынып аткан көп кабаттуу үйлөргө, мына ушул сыяктуу бир имараттарга көзүңүз түшүп, шаардын архитектурасы мондай болсо деп өзүңүзчө бир ой толгоп коесузбу? Ал дайыма да, ар дайым. Ары бери баскан сайын кээде жинденип биякты мындай кылыш керек деп айтабыз. Тигини жаман деп муну айтабыз. Кээде ушундай жаман эме ичин күйгөнгөн да, баягы көп чет өлкөдө чыгып жүрөбүз, көрөбүз. Келгенден кийин кайра эмне үчүн мындай эми бир аздан болсо дагы кичинеден шаардын көркүнө кичине салым кылып атабыз. Кайсы жактарын өзгөрткүңүз келет шаардын? Шаарды эми өзгөртүш үчүн аябай чоң эрк керек. Аябай чоң. Анан баарыбыз эле мындай архитектураны, шаардын немесин мындай туура түшүнүшүбүз керек да. Архитектураны дагы, инженер дагы баарыбыз тең ошону баягы бир нерсе мисалы ПДПны өзгөртүп атса, тиги элдердин бир жери эме шаарды снос кылып атыптыр, биякты талкалап атыптыр деп ушундай түшүнүк менен калып калып атышпайбы? Шаардын генпланы менен иштегенде негизи оңдосо болот да. Эми бери дегенде эле уже бул центр жакты уже акырындан эметсе болот. Бирок жакшы ой бар, колдон келсе, эгер мамлекеттин күчү жетсе, жаңы жерге эле жакшы мындай жаңы долбоорлорду чоң-чоң жасап эле ошол жака көчүрүп жаңы метод менен иштесек так туура Эң болот. сонун негизи айтат го, кесипти туура тандаганың бул келечекке мамлекетке кошкон салымың депчи. Мындай кесипти туура тандап, чоң ийгиликтерди жаратып атабыз. Мунун өзү эле мамлекетке салым болуш керек, э? Сөз түрдө. Өзүнүн кесибинде эмгектенип аткан ар бир адам мамлекеттин эң табылгыс патриот инсаны деп айтылат экен. Анан мына ушул багытта сизди баягы үй бүлөдө дагы колдогон адамдар көп болуш керек. Ушул сиздин жумушуңузду түшүнгөн адамдар болуш керек. Менимче келинчегиңиз деле ушул чөйрөдөн балким алыс эместир. Болот да бизге. Ооба, келинчегибиз көптөн бери эле ушул мен окуп студент болуп жүргөндөн бери эле чогуу. 2-чи курстан бери. Ал башка эме бир университетте окудук. Факультети кайсы? Ал факультет информационный технология. Ошо 2-чи курста таанышканбыз, ошондон бери эле түшүнүп келатат. Ишим жакшы болсо сүйүнүп калат. Кээде жаман болсо ал да кошо кайгырып калат. Кээде жардам берип калат идея жагынан. Бизде да жаман мындай кризистик учурлар көп болот архитекторлор сыяктуулардачы. Ойго батып кетебиз. Эчтекеге көңүл бура албай калабыз. Эч кимди сүйбөй калабыз. Ушундай сыяктуу эмелер бар да. Жана илхом келсе жакшы иштейсиң. Орусча айтканда вдохновение деп. Кээде кандай аракет кылсаң да окшошпойт иштейин десең. Заказчик келип алып, боло эле болду деп айтасың кээде, кое турчу депчи, өзүмө келип алайын деген сыяктуу да. Ошондой сыяктуубуз да кээдечи. Жакшы, анан үй бүлөдө бул жаатында сиздин кесипти аркалап ушул багытта кетем деген балдарыңыз барбы? Негизи канча балаңыз бар? 3 балам бар. 2 эркек, 1 кызым бар. Балдар эми жумушту көрүп экөө тең айта берет эми. Архитектор болобуз, тиндей болобуз. Анан билбейм, көрөбүз го кийинчерээк эми аларды деле анча кыйнабайбыз. Өзү баягы эс тартып учур жеткенде сүйлөшөбүз го. Азыр бирок экөө тең сүрөттөрдү мындай жакшы тартат. Кызыгат аябай. Мен кээде дем алыш күндөрү жаныма алып алып, бизде авторский надзор деп коет, объектилерди карап, кыдырып, текшермей жаныма алып алганда
это биз салганбыз, могул имаратты биз салганбыз деп мындай кичине эметип турабыз да эми баягы тарбия жагынан тааныштырып. Эң сонун. Анан кийинчерээк анын өздөрү чет азыркы балдарды дагы көрөбүз го. Айтор жакындык бар экен. Азыр Негизинен кичинекей алар 6-7 жашта. негизинен 19-кылымдын аягынан баштап ар бир адам өз алдынча кесип тандоого үйрөнө баштаган экен. Ага чейин атасы кайсыл кесипти аркаласа, баласы ошол кесипти аркалаган, анын небереси дагы ошол кесипти аркалаган, айтор ушул сыяктуу болуп чынжырча уланып келе берген экен. Эми сизге суроо. Түптөгү эл аралык олимпиадалык айылдын долбоору сиздерге таандыкпы? Түптөгү? Түп районунда. Укканбыз, бирок Сиздерге мен жакшы маалымат ала элекмин да ал үчүн. Сиздердики эмес. Биздердики эмес. Жакшы. Анан сиздин хоббиңиз боюнча билгим келип атат. Менин хоббим Архитектурадан тышкары. Эмнеге кызыгасыз? негизи өзүм жумушум хобби, бул архитектура. Андан А кесибиңизчи? кесибimiz архитектурада бул баягы эми айткандай жумушуңарды ушундай тандагыла дейт. Ал жакшы акча тапкыш керек, и хоббиңардай болуш керек дегендей. Эки тең сизге. Бирок негизи андан тышкары айтайын, хобби бул чет өлкөгө чыгып, жаңы шаарларды, жаңы деңгээлдеги окууларды эмелерге окшой чет өлкөлөрдү көрмөй. Канча чет өлкөгө барып келдиңиз? Эми көп эле. Көп, э? Көп. Ушул архитектуранын эле артынан. Архитектуранын артынан эле. Студент кезден баштап эле ушу КГУстадан баштап Эң сизди тамшандырган архитектуралык имарат кайсыл өлкөдө болду? Акатаңыр ушул Кыргызстанда болуп калсам не деген? Ушуну алып барып Кыргызстанга салсам деп, эң жакшы тамшандырган Айтор көп окшойт. көп эми Сингапурдун тиги Марина Бей Сент деген комплекс бар. Үстүндө жанагы бассейни барчы. Ошол кичине архитектура иш жагынан аябай оор проект да. Акчасы жагынан дагы Бурж Халиф Дубайда салынбадыбы? Ооба. Ошондон да ошо менен тең да почти. Мындай айтканда аябай технологичный проект да. Жана анча эменин үстүнө. Андан тышкары көп элем Японияда, Америкада, Дубайда. Бул жеке сиздин жалгыз сизге жаккан имарат болду, да жалпы архитектуралык стиль боюнча кайсыл өлкөнүкүнө көбүрөөк мындай кызыктыңыз? Могул өлкөнүн архитектуралык стили бизге жакыныраак экен же менин жан дүйнөмө жакыныраак экен деген сыяктуу. Же мен ошондой ойлоп жүргөм, так менин оюмдагыдай экен деп. Негизи мага азыркы современный деген кыргызчасы Заманбап. Заманбап стиль деген бар. Англисче айтканда contemporary design деп коет. Көбүнчө анан минимализм деген стиль бар. Лишний эмелерди алып салган. Ошол эки стиль более. Анан үчүнчүсү стиль хай-тек деп коет. Норман Фостер деген кыйын архитектор, ошо менен дагы төртүнчү стиль бар, жаңы келаткан параметризм деген. Жанагы мындай углдар жок. Заха Хадид деген архитектордун мындай эмесин стилиндегидей да. Ошондой стилдер жагат. Бирок баары бир деле кээде классический стиль ал эч качан өчпөйт. Өлбөйт, э? Бирок мен жаңы стиль менен иштегенди жактырам да. Жакшы. Эгер заказчик айтса, эми классика менен иштеп беребиз, ал жагынан маселе деле жок, бирок биз бирок көбүнчө заказчиктерди эми Кандай жаса десе, ошого окшоштуруп, Жок, мурда ушундай болчу, заказчиктерибиз, клиенттерибиз мындай мурда архитекторлор укчу да. Мындай кыласың, тиндей кыласың депчи. Биз көп мындай ого бербейбиз. Өзүңүздөрдүкүн бербейсиздер. Бербейбиз. Кээде анча-мынча буйрутма бербей кетип калса чанда? Бербей кетсе, бербей кетет. Анда проблема деле жок эми. Башка карат. Башкасы бар. Башка эми андай деле биз баягы уже эмеге умтулушубуз керек да. Баягы бул Европада айтат, наружный фасад, үйдүн фасады уже сага карабайт дейт. Бул уже шаарга карайт дейт. Сен уже эме жок дейт да, бияка ошон үчүн мындай сырттын эмесин жакшы жасашыбыз керек да, ошол көрүнүшүнө. Ушул жердеги долбоорлоруңуздун ичинен эң татаалы, көп убакыт алганы, талаш тартыш менен жаралганы кайсынысы болду? Эң татаал ушул, анан бул Сүмбүл болгонбу? Сүмбүл болгон, анан бул да бир
Да, бир эме бар, бул салынып бүтүп калды, бул бизнес-центр деген. Кичине тоже көп жолу оңдолуп жасалды. Сүмбүл бул проектлерден эмнеси менен айырмаланат, өзгөчөлөнөт? Эмнеси менен татаал деп айта аласыз? Технологиясы менен. Мунун ичинде кандай технологиялар бар? Бул эми жанагы көп коомду мончо деп койсок болот. Аялдар, эркектер 150, бир жагына 150 эркек, бир жагына 150. Бишкек боюнча мындай жаңы мындай пока салына элек. Оор да мындай. Анан технологиянын баары тең атайын немистер менен чогуу иштедик. Мындай бул жалаң аябай жылыткыч, муздаткыч, абаны тазалаган немелер, системалар. Ошондо архитектор болгон менен биз ошо инженерный частьтын баарын тең биз карап билип бар заман бап, окуганга туура келди да. Жакшы. Келиңиз эми Урмат мырза, азыр бизден соңку кыскача анкеталык сурамжылоолорубуз болсун. Бул суроолорго сиз колдон келишинче кыска жооп бергенге аракет кылыңыз. Анда алгачкысы, качан, кайсы учурда, кайсыл жерде өзүңүздү эң бактылуу сезгенсиз? Кыргызстанда эле, көлдө, үйдө бактылуу сезем дайыма эле. Жакшы, эң сонун. Кесип адамды бактылуу кылабы? Сөз. Жакшы, эң мыкты. Жумушуңузда көңүлүңүзгө аябай жагымдуу нерсе эмне? Өзүң жараткан нерсең өзүңө жакканда. Рахат аласың, эң сонун. Жашоодогу эң чоң жетишкендигим деп эмнени айтасыз? Үй бүлөнү айтсак болот го дейм. Эң туура, эң сонун. Жашоодогу эң көп колдонгон сөзүңүз? Баары жакшы болот. Ал эми кайсыл учурда калп айтасыз? Кайсы учурда? Ал учурда айтпайм деңиз. Кызыктай учурларда эле эми айтпасак Ошол курдалдан чыгыш үчүн, жумушту кээде биз убагында жетишпей атканда. Айтор айтам деп эмеспи? Кээде мындай биздин жумуш ушундай көп убакытты талап кылат, ошон үчүн мындай кээде калп айтканга туура келет. Жетишпей атабыз деп. Бирок чын эле ал жетишпей атканыбыз, бирок баягы ошондой болуп калат кээде. Карыз бербей качтыңыз беле? Карыз бербей качкан эмесмин, бирок карыз болгом. Жашоодогу ураныңыз барбы? Болсо кандай? Жашоодо уран эми бул жашоодо эч кандай эч кимге мындай зыян келтирбей, өзүңө, элге, табиятка болду ошо. Анан бактылуу болуш керек го дейм ошо. Жакшы. Эң сонун. Эгер сизге өлкөңүзгө 3 гана сөз менен каалоо тилек айт десе, ал каалооңуз кандай болмок? Өнүгөлү, өсүп, бактылуу болуш керек. Жакшы, эң сонун. Сизге рахмат айталы. Бар болуңуз. Силерге рахмат. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Эмне деген сонун долбоорлорду алып келип, азыр көзүбүздү ачып, ушул жерге сонун бажырайта. Сүмбүлгө сапар алалы деп. Сүмбүлгө, Айтор мен Ак кемеге дагы абдан кызыгып калдым буюрса. Анан дагы иштеп чыккан долбоорларыңыздын көбү ишке ашып, Кыргызстанды, Бишкектин баягы көрктөнүшүнө салым кошо берсин. Дагы жакшы эмгектерди күтөбүз.